Кийинки сөз Токтош Өймүн Токтокуновичке берилет. Рахмат. Урматтуу Толдургүл Шаршеевна, сиздерсиз да инициатор бул мыйзамга? Саламатсыздарбы? Бул мыйзамдын демилгечиси президент. Президент, бул жерде эки эле лицейдин окуу жайы Акылмандан эл үмүтүгө сиздер окуу бүткөн, окуу жайды бүткөн бардыгына сиздер кадрлар резервине киргенге автоматтык түрдө уруксат берип атасыздар. Бул туура, жакшы окуган жаштарга бул үмүт берет, шыктандырат, буну колдойм. Бирок эмне үчүн ушу эки эле лицейге берип атасыздар? Мына Кыргызстанда билесиздер, канча бир жылда канча студент бүтөт? Айтсаңыз статистиканы, канча миң студент бүтөт? Сиздин сурооңузга, урматтуу Эмил Токтошевич, эки эле окуу жайга эмне өзгөчө привилегия берилип атат дегенде, эл үмүтү толугу менен мамлекеттик бюджеттин эсебинен магистратура, докторантурада окугандыгы үчүн Кыргызстанга кайтып келип иштеп, эл аралык тажрыйбаны анан иштеш керек. Бирок алар келбей жатат. Ошол эле учурда Акылманда дагы дал ошондой төмөндөн баштап биздин улуттук кадр системасына күчтүү балдарды тарбиялоодо өзгөчө статус берилип, аларды жеке гана өзгөчө привилегия эмес, мамлекетке кызмат кылууга милдеттүү кылуу принциби болуп жатат бүгүнкү күндө. Оюңузду туура түшүндүм. Канча миң студент бүтөт бир жылда Кыргызстан боюнча? Диплом алат. Диплом алуусу боюнча колледж, ПТУ бардыгы биригип где-то мен сизге азыр так жооп берейин. Мен болжолдуу цифрасы бар, бирок мен Болжолду айта берсеңиз, болжолду эле. Болжолду бизде негизинен 5000ге жетпеген бүтүрүүчү бүтөт. Андан көп болуш керек. Вот менин сунушум да. Эмне үчүн анда биз башка жогорку окуу жайын бүткөндөргө артычыл диплом менен кызыл диплом бүткөндөргө да бербейли анда. Анда ошо жалпы жаштарга стимул болот. Эми эки лицейдин менен эч кандай кадр резерв же мындай чечилип калбайт да. Андан баарына шарт коелу. Бүгүнкү күндө бардык областтагы университетпи, лицейби, республика боюнча бүткөн жакшы кызыл диплом алгандарга анда берели ошондо. Онда бул жакшы шарт болот. Ушуга оюңуз кандай? Бул жерде өзгөчө статустагы барлардын баары эске алынган, толугу менен бул дагы өзүнүн башталышы жана уланат. Биз сизге айтканбыз, сиздерге дагы өкмөттүн токтому менен жерлерде Акылмандын прототиптери келет, бирок ал дагы ушундай эң жогорку шарттар түзүлүү менен эң бекер балдардын мындай окуу шарттары түзүлөт. Буга гранттык жана инвестициялык ратификацияны сиздерге алып келебиз. Бул балдарга дагы өзгөчө статустагы бул жерде мыйзамда да көрсөтүлгөн. Аларга да мүмкүнчүлүктөр бар. Сиз да толуктап кетсеңиз. Эмил Токтокунович, мен да кошуп кетейин. Экинчи окууда биз өзгөртүү киргизип атабыз. Мыйзам долбоорго өзгөчө статус ээлеген университеттердин кызыл диплом менен бүтүрүлүүчү выпускниктери ошолор да резервке внеконкурсный порядок менен киргизилет. Ушул мыйзамга кошосуздарбы же кийинки мыйзамга? Жок, азыр кошулду, мына экинчи окуу менен кошулуп атат. Бул туура, бирок бизде билесиз да, өзгөчө статуста канча? 5 эле университет барбы? 11 университет бар. 11 университет. 11 бүтүрген алдык, анан борбордук почти бардыгы бар десек болот да. Анан дагы бир маселе бар экен, эл үмүтү менен бүткөндөр такыр келбей атат Кыргызстанга. Былтырдан бери биз катуу эреже киргиздик. Милдеттүү түрдө 5 жыл Кыргызстанда иштейт, же болбосо ага төлөнгөн контракттык акыны төлөп бериш керек деп. Биз мына ваканттык орундарга да чакырып атабыз, алар келбей жатат. Бул алардын дагы жоопкерчиликтүү мамилесин калыптандырат деп ишенебиз. Туура ошол сунушту киргизиңиздер, анда жалпы статус, мамлекеттик статус бар окуу жайларындагы артыкчылык бүткөн студенттер автоматтуу түрдө резервке кириш керек. Баарына бирдей шарт коюш керек. Рахмат, мыйзамды колдойм.